Salam dostlar, Baylanışta Sancho Bey kanalı. Bugün köpçülüktün suranıcı menen Kurç Tumşuktуулар Birmingham'dın kılmışkilleri attуу serialдын birinci mezgilin toluğu menen görөбүз. Andıktan aldыңкы мүнөттөр кызыктуу болушуна толугу менен ишенип шашпай олтуруп, көзүңүзгө зыян келтирбеш үчүн уюлдук аппаратты алысыраак капталынан коюп, көңүлүңүздү толугу менен тасмага буруп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштай берели. Острые козырьки. 1919 жыл Англиянын Бирмингем аймагы. Биринчи дүйнөлүк согуш бүтүп, англиялык жоокерлер үйлөрүнө кайтып келишип, биз ошондой согуштан келген адамдардын бири Томас Шелбини көрөбүз. Ал жайдагатты минип алып, аласы жооруп кеткендигине карабай көздөгөн жерине барып, көз ачык деп эсептелген кытайлык жаш кызды чакырып, атына түшүнүксүз бир дуаны окутат. Мындан соң Томас ал жерде бекинип аңдып олтургандарга жар салып, бул аттын аты төмөндөгүдөй. Жакында бул ат жарышууга чыгат, ошондуктан акчаңарды ушул аттын жеңүүсүнө койгула деп ал жерден кетет. Көрсө бул аймакта Курч Тумшуктуулар аттуу топ пайда болуп, алардан бардыгы коркушуп, алардын айтканы айткан, дегени деген болуп, жада калса алардын сөздөрү мыйзам ордуна мыйзам дагы боло баштайт. Көрсө Курч Тумшуктуулардын башында Томас Шелбинин үй бүлөсү турат экен. Эң башында бир тууган агасы Артур жана иниси Джон. Анан дагы Фин деген үй бүлөнүн эң кичинекей иниси бар эле. Алар эле эмес, үй бүлөнүн эжеси Поли жана каармандарыбыздын карындашы Ада дагы биргеликте иш алып барчу. Көрсө Томас атын сыйкырлап жаткандыгынын себеби алар мыйзамсыз букмекер иштетишет экен. Ошондуктан өздөрүнө кардарларды тартуу үчүн жарышка чыга турган аттын жеңүүсүн ырастап жатышыптыр. Ошол мезгилде эле кадр алмашып, биз поездде келе жаткан Честер Кэмпбелл деген тергөөчүнү көрөбүз. Бул адам түздөн-түз ошол мезгилде өлкөнү башкарган Черчиллдин буйругу менен мамлекеттин жашыруун куралдарын урдаган адамдарды табуу үчүн Бирмингемге келе жаткан. Анын колунда Артур Шелби жана Томас Шелби тууралуу кагаздар, анан дагы Фредди Терн тууралуу маалыматтар бар экен. Анткени куралды урдагандар ушулар болушу мүмкүн деген эң биринчи күмөндөр пайда болот. Биз ушул жерде Фредди Терн ким экендигин түшүнө баштайбыз. Көрсө ал бир кезде Томас менен чогуу согушка аттанып, Томасту жада калса өлүмдөн дагы сактап калыптыр. Ал азыр согуштан кайтып келип, өзү дагы коммунист болгондуктан элдерди дагы коммунизмге үндөп, мамлекет согуш ардагерлерин жакшы камкордукка алган жок деп элдерди нааразычылыкка дагы үндөй берет. Анан дагы Фредди каармандарыбыздын карындашы Ада менен кыз жигит экен. Анткени бул аймакта жалгыз гана Фредди Томас Шелбинин үй бүлөсүнөн коркчу эмес. Ошентип бир кезде поезд токтоп, тергөөчү Честер дагы көздөгөн жерине жетип келет. Ал келип эле тартип сакчылардын кеңсесине кирип, ал жактагы тартипсиздикти көрүп, бул аймактын көчөлөрүнөн басып эч бир мыйзамдуулукту көрө алган жокмун. Чоңу кичинекейин, кичинекейи чоңун сыйлабайт экен, ызы чуу менен гана жашап жүрүшөт. Бул нерсенин себебине бир гана силер күнөөлүүсүңөр, көпчүлүгүңөр Курч Тумшуктуулардын акчасына сатылып кеттиңер. Ошондуктан мен силерге ишенбей өзүм менен адамдарды ала келдим. Эртеңден баштап ишти катуу баштайбыз, бизге жардам көрсөткүлө. Балким кээ бириңер ишенүүгө татыктуусуңар деп бардыгына эскертип, эң биринчи эле адамдарына буйрук берип, Артур Шелбини кармап келип эле сабай башташат. Бир мезгилде бети башы канжалаган Артурдун алдына Честер чыгып, өзүнүн ким экендигин тааныштырып, мен сен жөнүндө окусам, согушта өзүңдү мыкты көрсөтүп, баатырлык наамга чейин жетипсиң. Эниң Томас Шелби болсо согушта сенден өтүп баатыр болуптур. Бирок тынч жашоодо Курч Тумшуктуулар болуп кылмышкерге айланыпсыңар. Ошондуктан мен сенден олуттуу сурайын, урдалган буюмдар кайда десе, Артур эчтегени түшүнбөгөндүгүн айтат. Ошентип аны бир топ убакыттан кийин кой берип жиберишип, ал үй бүлө мүчөлөрүнө болгон нерсени айтып берип, бул сөздөрдү угуп жаткан Томминин бир аз жүзү өзгөрүп кеткендигин эжеси Поли байкайт. Анда Поли дароо эле Томминин бир нерсени билет экендигин түшүнүп калды окшойт. Ошондуктан аны өзүнчө сөзгө тартып, кана мага болгон чындыгыңды айтып берчи. Мен сени кичинекей кезиңден жакшы билем, бир нерсени жашырып жатканда дароо эле башкача болуп каласың. Угуп жатам Томми десе, Томми буга чейинки жоголгон куралдар жөнүндө айтып берет. Көрсө куралдар жашыруун болгондуктан жөнөкөй гана кутучаларга салып алып, поездди алып бара жатышкан экен. Анда Томас Шелбинин адамдары поездди тоноп жатышып, жана курал жарактарды дагы алып алышыптыр. Бирок Томас бир тууган агасы менен дагы окуя мындай болгондугуна карабай курал жарактарды кайтарып берүүнү ойлонбой, аларды мурдагыдан дагы бекемирээк кылып башка жакка жашырып коет. Бул убакта шаарда жашоо уланып, биз көчөлөрдүн биринде супсулуу болгон Грейс деген кыздын бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал шаардагы таанымал эс алуучу жайлардын бирине жумушка орношууга келиптир. Анда эс алуучу жайдын кожоюну Генри, сиз өтө эле жакшынакай кыз экенсиз, сизди жумушка ала албайбыз. Бул жерде эркектердин көпчүлүгү келип ичимдик ичишет, ошондуктан сизге зыян жеткирип коюшу мүмкүн. Бул жака жумушка орношпой эле коюңуз десе, Грейс такыр эле болбой, мага жумуш аябай керек деп Генриден суранып жатып жумушка орношуп алат. Көрсө бул кыз дагы жаңы эле келген Честердин адамдарынын бири экен. Анткени Курч Тумшуктуулар дагы ал эс алуучу жайга аябай көп келгендиктен, Грейс алар тууралуу чогулган маалыматтарды жеткирип берип тура турган болот.
Биз ушул жерде каармандарыбызды эмне үчүн курч тумшуктуулар деп атап койгондугун түшүнөбүз. Көрсө алар тумшугу бар баш кийим кийишип, баш кийимдин ичине лезвияларды орнотуп коюшат экен. Анткени ыз ычуу учурунда баш кийимин колдонуп жанагы лезвиялар менен кескилеп, душмандарды жок кылып турушкандыгы үчүн курч тумшуктуулар деп аталып калыптыр. Бул жолу дагы каармандарыбыз так эле ошондой Ли аттуу кылмыштуу топтун адамдарын жок кылышат. Честер болсо бул убакта өзүнүн ишин улантып таң ата элек адамдарын алып келип, курч тумшуктууларга тиешелүү аймактагы үйлөрдүн бардыгын тинтүүгө алышып, адамдарды үйлөрүнөн сүйрөп чыгып эле балдары ыйлаганына карабай үйлөрүн текшере башташат. Андан соң Поли сыйынып жаткан учурда чиркөөгө киришип, ал жакты дагы тинтүүгө алышып, Честер Полинин жанына келип, мен силердин башчыңар Артур деп ойлойт элем, бирок чындыгында Томас Шелби экен. Ошондуктан ага эскертип койгонуң, эгер мындай кайталанышын каалабаса мага сөзсүз жолугушууга келсин. Томмиге сөзсүз эскертип койгонуң деп катуу талабын коюп ал жерден кетет. Бир кезде бир туугандар буга чейинки болгон ыз ычуудан кайтып келишип шаардагы абалды көрүп, Томас Поли менен сүйлөшүп олтуруп көп ойлонуп башкача бир жооп берүүнү чечти. Алар шаардагы үйлөрдө, ишканаларда жана эс алуучу жайларда илинип турган падышанын сүрөтүн чогултушуп, аны өрттөшөт дагы гезиттердин биринен кабарчы чакырышат. Анда Томас жанагы кабарчыга биздин максатыбыз падышага каршы чыгыш эмес. Биз тескерисинче аны колдоп көпчүлүгүбүз Францияга согушка барып арабыздан көбүбүз кайтпай дагы калды. Эми болсо тартип сакчылар биз тынч жаткан үйүбүзгө келип кол салып жатышат. Бул деги эмне деген мыйзамсыздык, биз адилеттүүлүктү талап кылабыз десе кабарчы болгонун болгондой жазып чыгып, арадан көп өтпөй эле тергөөчүгө Уинстон Черчиллден коңгуроо келет. Анда Черчилл катуу жини келип, менин сага берген тапшырмам жашыруун эле го. Сен эмне ал жакка барып ыз ычуу салып жатасың деги аракетиңден натыйжа чыгып жатабы? Курал жарактарды таптыңбы деп катуу суракка алып, маселе падышага жетип калбасын деп Честерге катуу сес көрсөтүп байланышты өчүрүп коет. Ошентип Томастын акылдуулук менен берген жообу Честерге катуу эле сокку болду окшойт. Бул окуядан кийин Томми түз эле Честер менен жолугушууну чечип, эки каарманыбыз эч бир кылмыштуу топко тиешеси жок ашканалардын биринде жолугушат. Анда Томас дароо эле сөз баштап, мен сиздин бул жака эмне келгениңизди толугу менен түшүнүп турамын. Ошол сиз издеген курал жарактар толугу менен менде. Ошондуктан менин сунушум бар, аны кабыл алыңыз. Эгер ушундай ыз ычуу жолу менен бара бере турган болсоңуз, мен ал курал жарактарды оңой эле сатып жиберем. Аларды ирландиялыктардан турган кылмыштуу топко сата турган болсо, бул нерсе Англияга аябай чоң зыянын тийгизет. Менимче бул нерсени сиз каалабай эле турсаңыз керек, ошондуктан мени угуңуз. Эгер ал курал жарактарды толугу менен колго алып, башкаруучуңуздун буйругун аткаргыңыз келсе, анда мындан кийин буга чейинки тинтүүлөрдү токтотосуңар. Анан дагы менин ишиме аралаша бербей кылып жаткан жумушума көз жумгула. Анткени мен жумушумду кеңейтип, шаардагы күчтүүлөрдүн бири Билли Кимбер менен иштешейин деп жатам. Бири-бирибизди түшүндүк окшойт десе, Честер эмне деп жооп беришин деле билбей, бирок макул экендигин түшүндүрүп башы менен ымдап, муну көргөн Томми ал жерден дароо эле кетип калат. Бирок Честер буга чейин макул дегендиги менен ою чындыгында такыр башкада болчу. Ал Грейске жолугат дагы, эми сенин тапшырмаң мындан кийин бир гана Томас Шелби. Сен аны менен болушунча жакындап, курал жарактарды кайда бекиткендигин билишиң керек. Бирок өзүңө этият болгун деп ага тапанча дагы берип, Грейс көп ойлонбой дароо эле тапшырманы аткарганга жөнөп кетти. Ошентип эс алуучу жайда иштеп жүргөн Грейс ал жака Томас Шелби келген сайын ага жакындоого аракет кылып, акыр аягы экөө жакындан таанышып, Томаска дагы Грейстин сулуулугу аябай эле жакты окшойт. Анткени Грейс кубулжуган үндөрү менен отургучтун үстүнө чыгып ырдап берген кезде, каарманыбызга кыздын үндөрү аябай эле жагымдуу угулуп, ошол жерде эле агып калат. Взор как бриллиант. Бул убакта Фредди каармандарыбыздын карындашы Аданын колун сураганга жетишип, Ада бул нерсеге агалары каршы болот экендигин түшүнүп турса дагы Фреддиге макулдугун берет. Арадан күндөр өтүп, курч тумшуктуулар эс алуучу жайда чогулушуп олтурушкан болчу. Бир мезгилде эле ал жерге буга чейин сөз болуп жаткан Билли Кимбер келип тапанчасын атып, мага Шелби деген адам керек, кана кимиңер Шелбисиңер десе, Биллини көргөндөрдүн бардыгынын жүрөгү түшүп, бир мезгилде Томми бөлмөдөн чыгып, ал жердегилердин бардыгын үйүңөргө кеткиле деп буйройт. Биз ушул жерде бул Билли Кимбер ат жарыштарды уюштуруп, букмекерлердин чоң экендигин түшүнөбүз. Ал өтө бай, шаарда таасири бар жана иштеринин бардыгы мыйзамдуу алып барган адам болчу. Көрсө Томас ага жакындоонун аракетин көрүп, атайын анын артынан өз алдынча иштерди жүргүзүп, аны менен жакындан таанышууну көздөп, Биллинин кээ бир букмекерлик иштерине атайын зыян жеткириптир. Анда Билли каармандарыбызга келген максатын айтып, эгер менин артымдан дагы иш кыла турган болсоңор, бардыгыңарды жок кыламын. Мени менен көп ойношпогула десе, Томас убакыттан пайдаланып, биз сиз менен биргеликте иштешүүгө даярбыз десе, Билли жини келип, эч ким мени менен иштеше албайт, бардыгы менин колумда иштейт деп ал жерден кетип калат. Бирок кандай болбосун Томас өзүнүн максатына жеткендей болду. Анткени ал өзүн олуттуу алып жүрүүсү жана орду менен сүйлөөсү аны карап турган Биллиге бир аз болсо дагы таасири тиет. Мындан соң каарманыбыз Билли Кимберге дагы бир жолу жолугуп, силер Ли тобу менен душмандыгыңар бар
бар экен. Алар менен менин дагы душмандыгым бар, ошондуктан биргелеше эле. Менин угушумча алар силерге жакында кол салат экен десе, Билли такыр эле каарманыбыздын сөзүн тоготпой, мен сенсиз деле аларга каршы чыга алам деп дагы деле каарманыбызды өзүнө жакындаткысы келген жок. Чистый ангел. Бул убакта Фредди менен Ада үйлөнгөнгө жетишип, муну уккан Томи катуу жини келип, бирок карындашынын тандоосуна каршы чыга албай эжеси Поли менен сүйлөшүп, ага тапшырма берип, эгер алар бирге жашай турган болсо, бул шаардан көчүп кетишсин. Биздин катарыбызда коммунисттик идеологияны кармангандар кереги жок. Сиз аларга жеткириңиз десе, Поли дароо эле Фреддиге барып өтө көп акча сунуштайт. Ал Фредди менен Адага силер Америкага көчүп кеткиле, бул акча силерге өмүр бою кажет. Бул Томастын талабы десе, Фредди мен Томастан коркпоймун, бирок мага ойлонгонго бир күн убакыт бергиле. Макул же макул эмесмин деп азырынча жообун айтпай коет. Биз ушул жерде каарманыбыз эмне үчүн карындашы коммунист адамга тийүүсүн каалабагандыгын түшүнөбүз. Көрсө коммунизм Англияда мыйзамсыз болгондуктан Фреддини каарманыбыз өздөрүнүн катарына кошууну каалабай жатыптыр. Анткени Томастын максаты өздөрү жасап жаткан ишти толугу менен мыйзамдуу жолго алып чыгыш болчу. Пришел сказать. Бирок бир күнү Фредди келип каарманыбызга тапанчасын такап, анын акчасын кайтарып берип, мен сенин карындашыңды жакшы көрөмүн, мени эмне ушул акчага алданат деп ойлондуңбу? Мен Ада менен бирге жашаймын жана бул шаардан кетпеймин десе, Томас дагы жини келип ал дагы тапанчасын такап, мен силердин бул жерде бирге жашооңорго мүмкүнчүлүк бербеймин деп кетип калат. Бул убакта Томас менен Грейстин мамилеси жакындашып, жада калса экөө саркеч кийимдерин кийип алып эс алууга жөнөп кетишет. Алар ат жарыш болуп жаткан жерге барышып, аттуу баштуулар эс алып жаткан жерге кирип, эки каарманыбыз обондорду угушуп бир мезгилде эле бийлей башташты. Ал жерде Томас жакындай албай жүргөн Билли Кимбер дагы олтурган болчу. Биз ушул жерде Томастын ал жерге келүү максаты такыр эле башка экендигин түшүнөбүз. Анткени бир мезгилде Артур баш болуп, Томастын адамдары ал жерде пайда болуп, Биллинин букмекериндеги акчаларды тоноп жаткан Лей кылмыштуу тобунун адамдарын кармашып, аларды ур-токмок алып бирөөнүн кулагын кесип салышып, алар урдаган акчаларды толугу менен кайтарышып Томаска жеткирип беришет. Анда Томас жанагы акчаларды көтөрүп келип эле Билли Кимбердин алдына таштап, эгер биз болбогондо сен бүгүн ушунча сумманы жоготмоксуң, ошондуктан менин сунушумду дагы бир жолу ук. Биз сенин букмекер кызматкерлериңин жан сакчысы болуп берүүгө даярбыз. Ошондо казынаңдан эч кандай жоготуу болбойт. Биздин акыбыз болсо жалпы кирешеңдин 6%-ын бөлүп бересиң. Андан дагы букмекер кеңсеңен 2 орундук бересиң. Эгер ишибиз жүрүшүп бири-бирибизге пайда алып келе турган болсок, келишимди жаңылайбыз. Кана эми мага жообуңду бер десе, Билли Кимбер көп ойлонуп, Томастын кулагына шыбырап өзүнүн бир сунушун айта баштайт. Көрсө ага каарманыбыз менен келген Грейс аябай жагыптыр. Ошондуктан бул кызды мага 2 саат бере турган болсоң, сунушуңа макулмун десе, каарманыбыз көп ойлонбой эле дароо макулдугун берип, Грейстин жанына барып ага жагдайды түшүндүрүп, сен биздин катарыбызга кошулгуң келип жаткандыгын мен түшүнүп турамын. Бирок сени кошуубуз үчүн буйругумду аткарышың керек, ошондуктан бул сунушумду кабыл алгының. Аны менен 2 саат болуп кой, эптеп убакытты созуп өткөрсөң болот десе, Грейс эмне кылышын билбей, башка аргасы жок экендигин түшүнүп, Билли менен анын үйүнө кетет. Бул убакта Биллинин аялы Томастын жанында калган болчу. Анда Томас үчүн убакыт такыр эле өтпөй, эмне кылышын билбей олтуруп калган. Бул убакта Билли Грейсти кантип көндүрүшүн билбей акыр аягы күчкө сала баштайт. Ошол мезгилде Томи ал жерде пайда болуп, Билли, мен сенден кечирим сураймын. Ооба, 2 саат убакыт өтө элек, бирок бир маселе пайда болуп калды. Бул кыз сифилис оорусу менен ооруйт, аны мен сага айтайын деп унутуп калыпмын. Эстеген мезгилде айтып коеюн дедим десе, Билли дароо эле жасайын деп жаткан оюнан баш тартат. Бирок чындыгында Грейсте эч кандай оору жок болчу. Сыягы Томас аны жактырабай тур, кызганда окшойт. Бул убакта Лей кылмыштуу тобунун адамдары каармандарыбыздын букмекердик кеңсесин бастырып киришип, ал жерде талкалашып болгон акчанын бардыгын алып кетип калышат. Андан сырткары Томастын унаасына жарылуучу зат коюшуп, бирок каарманыбыз аны өз убагында байкап калып куткарылып калат. Бул окуялардан кийин каарманыбыз адамдарынын бирин алып алып, түз эле Лей кылмыштуу тобунун башчысына барат. Биз ушул жерде Лей кылмыштуу тобунун башчысы аял киши экендигин көрөбүз. Анда Томас сөзүн баштап, силер аракетиңерди кылдыңар, бирок биз тараптан эч кандай жооп болбойт. Анткени менин максатым такыр башка, силерге өтө бир жакшы сунушум бар. Мен негизи Билли Кимбер менен байланышта болгондугум менен негизги максатым аны жок кылыш. Көрсө анын жумушунун негизги бөлүгүн өзү аткарбай эле жардамчысы аткарат экен. Мен ал жардамчысын колго алышым керек, силер деле Билли Кимбер менен душмансыңарга, ошондуктан биргелешели деген сунушун айтат. Мындан соң каарманыбыз Честерге жолугуп, өзү буга чейин убада кылгандай кээ бир коммунисттердин дарегин берип, анан дагы мага бир аз убакыт бергениң, мен Билли Кимберди жок кылгандан кийин куралдарыңды сага кайтарып беремин. Бардыгы буга чейинки келишимдей болот десе, Честер бул жолу катуу жини келип, мен
сенин сөзүңө ишенип убадаңа көнүп жатамын. Эми мени дагы угуп койгонуң, эгер убадаңды аткарбай турган болсоң, мен сени дагы үй бүлөңдү толугу менен жок кылам. Анткени мага Уинстон Черчилль бир аз эле мөөнөт берген, ошол мөөнөттүн ичинде мага куралды кайтарып беришиң керек. Эгер бул нерсе аткарылбай турган болсо, мен силердин эң кичинекей иниңер Финди дагы жок кылам. Бул нерсе мен үчүн эч кандай кыйынчылык туудурбайт десе, каарманыбыз Жини келип Честерди атып салгысы келип, бирок бир азга Жинин басы өзүн токтотуп калды. Ошентип ар ким өзүнүн ишин улантып, каарманыбыз Билли Кимбер менен келишим боюнча анын букмекер кеңселеринде мыйзамдуу түрдө иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Мындай жумуш Шелбинин үй бүлөсүндө биринчи жолу болгондуктан алар катуу кубанышып, Томас аракетин улантып, андан ары максатын ишке ашыра берет. Ал акыр аягы Грейс ага жаккандыгын айтып, жада калса өөп дагы жиберип, андан соң Грейске мындан ары эми менин колумда бухгалтер болуп иштейсиң деп өзүнүн сунушун айтат. Анда Грейс дароо эле макулдугун берип, Честер менен дагы иштөөсүн токтотпой, каармандарыбыз тууралуу ар кайсы билген маалыматтарды берип, Честер ар кандай имараттарды тинте баштайт. Бирок ал канча аракет кылбасын, курал-жарактарды эч жерден таба алган жок. Томас Шелби болсо аялы каза болуп калган иниси Джонду үйлөнтүүнү максат кылып, ушул убакытка чейин каршылаш болуп келген кылмыштуу топ Линин башчысы менен келишимге келип, алардын биринин кызына Джонду үйлөп, эки топ бири-бири менен достошконго жетишип майрамдай башташат. Бир мезгилде тойго келген Ада бийлеп жатып, анын толгоосу башталып, аман эсен уул төрөп, коммунист болгондуктан бул убакта тартип сакчылардан бекинип жүргөн күйөөсү Фредди анын жанына келет. Бирок ошол мезгилде эле тартип сакчылар ал жерде пайда болуп, Фреддини дароо эле камакка алып кетишти. Ушул окуядан кийин бир туугандардын мамилеси Томас Шелби менен бузула баштайт. Анткени камалып калган Фредди тууралуу маалыматты тартип сакчыларга Томасты берди деп ойлошуп, жаңы эле төрөгөн Ада күйөөсүнөн айрылып, агаларына таарынып үйүнөн камалып такыр эле чыкпай коет. Бирок каарманыбыз чындыгында Фреддини жаман көргөндүгү менен тартип сакчыларга маалыматты берген эмес эле. Маалыматты Грейс жеткирди деп айтор белгисиз бойдон кала берет. Ошондой күндөрдүн биринде эле биз үй бүлөнүн атасы бар экендигин көрөбүз. Көрсө ал 10 жыл мурун үй бүлөсүн таштап коюп Америкага кетип калган экен. Анда башка бир туугандар атасынын келгенине кубанып жатса, Джон менен Томаска бул нерсе такыр жакпай. Томас Жини келип, сен бизге керек маалда жок болдуң, азыр бизге такыр керегиң жок. Ошондуктан көзүмө көрүнбөй бул жерден кеткиниң деп атасын кетирип жиберет. Бирок үй бүлөнүн эң улуусу Артур атасын сагынгандыктан эң кичинекей иниси Финди алып атасына барып жолугуп, аны менен сүйлөшүп олтуруп калса, атасы өзүнүн окуясын айтып бере баштайт. Мен Америкага жөн барган жокмун, ал жакта ишкердиктин жаңы түрүн көрүп келдим. Азыр казино деген нерсе аябай өнүгүп жатыптыр. Биз ошондой ачышыбыз керек. Ошондо акча суудай агып көтөрүлүп кетишибиз тез эле болот. Бирок баштапкы капитал керек, ошондуктан бул сунушту Томаска жеткир деп Артурга айтса, Артур Томастын көнбөшүн билип, ал согуштан кийин аябай эле өзгөрүп кетти. Андан көрө жашыруун өзүбүз иш кыла берели деп Томаска айтпай, казынадан атасына өтө көп суммадагы акча алып чыгып берет. Бул убакта Томас эс алуучу жайда жалгыз олтурган болчу. Бир мезгилде ал жерге ирландиялык башкесерлерден турган Ира тобунун адамдары кирип келет. Алар буга чейин каарманыбызда курал бар экендигин уккандыктан андан сатып алууну чечишип, Томас менде эч кандай курал жок жана сатпаймын дегендигине карабай эле коркутуп, тапанчасын дагы такай башташат. Бул учурда Грейс дагы эс алуучу жайда болгондуктан экинчи бөлмөдөн болуп жаткан окуяны карап турган. Бир мезгилде эле Грейс тапанчасын көтөрүп чыгып, Иранын адамдарынын бирин атып жиберет. Анда Томас экинчиси менен мушташа баштап, ал адам буга чейин Томасты коркутуп, үркүтүп, ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөгөндүктөн катуу Жини келип колуна темир алып жанак адамды өлтүрө чыгып салат. Мындан соң ал Грейске барып, сен эмнеге атып жибердиң деп сураса, Грейс өзүнүн жообун берет. Көрсө Грейс өзү дагы ирландиялык болгондугу менен бул Ира тобунун адамдары анын атасын өлтүрүп салышкан экен. Ошондуктан Грейс аларды көрүп өзүн такыр эле кармай албаптыр. Ошентип арадан күндөр өтүп, Грейс Томастын ага кылып жаткан жылуу мамилесинен Грейсте дагы Томаска болгон сезим пайда болуп, экөөнүн мамилеси жылуулап, каармандарыбыз Грейс менен ачык эле сүйлөшө башташып, Грейс бир күнү Артурдун сөздөрүнөн куралдардын кайда бекитилгендиги тууралуу маалыматты билет. Көрсө Томас досторунун бирин өлдү кылып, бирок аны Лондонго жөнөтүп, досун көмдүк деген мүрзөгө куралдарды көмүп койгон экен. Анда Грейс бул тууралуу Честерге жеткирип, бирок өзүнүн жумуштан кете тургандыгын айтат. Ал Честерге, мен өзүмдүн милдетимди аткардым, эми мен тынчылык иштен кетемин. Жакынкы күндө сизге арызымды таштаймын деп айтат. Биз ушул жерде Грейс дагы каза болгон атасынын жолун жолдоп тартип сакчы болуп иштегендигин түшүнөбүз. Бирок Томас Шелби ага камкордук менен мамиле кылгандыктан ою толугу менен өзгөрүп, иштен кетип Шелбинин катарына кошулууну чечти окшойт. Ошондуктан Честерге, мен сизге куралды таап бердим, бирок сиз Томас Шелбиге тийбеймин деп убада бериңиз. Мен ошондо сизге дарегин айтып берем деп куралдардын көмүлгөн жерин айтып, Честер дароо эле ал жак адамдары менен барып жерди казып куралдарды таап чыкты. Биз ушул жерде Честер дагы Грейсти жакшы көрүп жүргөндүгүн түшүнөбүз.
Анткени ал Грейске кайрылып, эми сен жумуштан кетсең мен сенин башчың эмесмин. Ошондуктан сага сунушум бар, мен сени жакшы көрөмүн, бирок мени жакшы көр деп деле талап кылбаймын. Мага турмушка чыгасыңбы деп шакегин көрсөтсө, Грейс эмне дешин билбей, сиз негизи жакшы адамсыз, ошондуктан мен сизге татыктуу эмесмин деп ал жерден кетип калат. Анда Честер ачуусу келип, маселенин бардыгы Томас Шелби экендигин түшүндү окшойт. Ошондуктан ал куралдарды таап тапшырмасы аяктагандыгына карабай эле Томас Шелбини аңдып, бир күнү эки каарманыбыз жеңил бийге бийлеп, андан нары түнкү маселени улантып кетишкендигин көрөт. Бул убакта атасына ишенип, ага акча алып чыгып берген Артур атасынын чыныгы жүзү кандай экендигин эми гана билет. Анткени атасы акчаны алгандан кийин дароо эле өзү Америкага жөнөй баштаптыр. Анда Артур анын жанына келип, сиз эмнеге мындай кылып жатасыз, биз казино ачмак болуп жаттык эле го, эмне мени жөн эле алдап койдуңузбу десе, атасы баласына карап эч кандай кыны кыйшайбай, баласын жөн гана акча табыш үчүн колдонгондугун түшүндүрөт. Анда Артур атасына кол салууга аракет кылып, бирок ага алы дагы жетпей, иниси Томас Шелби менен кеңешпей иш кылып койгондугу үчүн өкүнүп ал жерден кетүүгө туура келди. Бирок бул нерсени билген Томас Артурду кечирип, биз кандай болбосун, бир тууганбыз го, иш бардыгыбыздыкы, ошондуктан берген акча ал сенин акың. Бирок мындан кийин мындай катачылыктарды кылбай жүр деп бир тууганын кечиргендигин айтып, эртеси күнү иниси Фин менен мүрзөгө барып куралдарды Честер таап алгандыгын түшүнөт. Бирок ошол күндөн кийин тескерисинче каарманыбызга жеңилдик келе баштады. Анткени Честер куралдарды тапкандан кийин Бирмингемден кетмек болот. Демек мындан кийин каарманыбыздын ишине эч ким тоскоолдук кылмак эмес. Ошентип арадан убакыт өтүп, каармандарыбыздын карындашы Ада келип алардын катарына кошулуп, күйөөсүнүн камалып калгандыгына Томастын күнөөсү жок экендигин билип, аны кечиргендигин айтат. Анда каарманыбыз карындашынын күйөөсү Фреддини түрмөдөн чыгарып алууну каалап, тартип сакчылар менен келишим түзүп, Что это за чертовщина? Фреддини жолдо унаа менен алып бара жаткан жерден токтотушуп, тартип сакчылардан куткарып эле алып качып кетип калышат. Эми каарманыбыз максатына жетүү үчүн өзүнүн дагы бир тапшырмасы бар эле. Ал өзүнүн букмекерин толугу менен мыйзамдуу жолго чыгарыш үчүн жолдон Билли Кимберди алыш керек болот. Бирок Билли Кимберге каарманыбыздын мерчеми тууралуу маалымат жетип калып, ал тескерисинче адамдарын жыйнап алып каарманыбыз тарапка келип, эки тарап мылтыктарын көтөрүп алышып бетме бет согушка чыгышат. Бул убакта түрмөдөн куткарылган Фредди дагы каармандарыбыздын катарына кошулуп калган болчу. Пусть умрет тот, кто это начал! Бир мезгилде эле Билли башкалары сөзгө алаксып калган мезгилде каарманыбызды атып жиберип, Томас жарадар болуп, аны куткарам деп жаткан тарапташтардын бири ошол жерде каза болот. Хватит! Бир мезгилде Томас Биллини таамай атып өлтүрүп, ал жердеги Биллинин адамдарына кайрылып, силер үйүңөргө бара берсеңер болот, ал мени атты эле, мен жөн гана жооп кылдым. Силер менен эч кандай душмандыгым жок десе, Биллинин адамдары унчукпай эле кетип калышат. Ошентип каармандарыбыздын арасында жоготуу болгондугу менен алар жалпысында жеңишке жетишип, Томаска тийген окту чыгарып бир мезгилде ичимдиктен ичип эле майрамдай башташты. Анткени бүгүндөн баштап каармандарыбызга тиешелүү букмекер мыйзамдуу жолго чыгып, өлкө ичинде чоңдугу боюнча 3-чү орунда турган букмекерге айланат. Бирок эс алуучу жайга келген Томас ал жерден Грейстин кетип калгандыгын билди. Көрсө Поли буга чейин эле Грейстин ким экендигин билип калгандан кийин анын жанына келип, сен кылгылыктын бардыгын кылып коюпсуң, бирок Томас сени жакшы көрөт экен, анан дагы сен дагы аны жакшы көрөт окшойсуң. Ошондуктан сага сунушум жөн эле бул аймактан кетип калгының. Анткени Томас деле ага чыккынчылык кылгандарды кечире албайт десе, Грейс дагы өзүнүн күнөөсүн сезип кетүүнү чечиптир. Ошентип Грейс поезд күтүп жаткан мезгилде эле анын жанына Честер келип тапанчасын такай баштайт. Сыягы Честер Томасты жок кыла албастыгын түшүнүп, сүйгөнүнө дагы жетпей калгандыктан аны өлтүрүүнү чечкен окшойт.